Айыл четине салынган бул жазаларды аткаруу мекемесинен чыккан саркынды суу түз эле сел каналга кошулат. Андан өтүп ылдый түшкөн соң каналга кошулуп, айылдарга чейин кирет. Айыл тургундарынын айтымында, бул каналдын суусу күнүмдүк тиричиликке жана айрым учурда айыл чарба иштерине да колдонулат. Ал эми саркынды суунун кошулушу айылдыктардын тынчсыздандырбай койбойт. Түрмөдөн чыккан саркынды суу биздин ичүүчү арыкка түшүп атат. Ичүүчү арыкка түшүп, бизди бак сугарабыз, балдар ичет, кудукка куябыз. Бизге өтө коркунучтуу болуп атат да. Андан чыккан суу өтө зыян экенин өзүңөр билесиңер. Биз жаныбарда көрдүк. Буга чейин биз арыздандык, бирок жыйынтык чыкпады. Бизде 170 түтүн бар көлмөдө. 170 түтүн ушу суудан биз иччи элек. Ушу суудан биз арыгыбызга, кудугубузга куюп алат элек. Багыбызды сугарабыз. Балдар ошедо эртең эле ошедо суудан жатып алып ичишет. Бизге өтө коркунучтуу болуп атат бул суу. Көйүк болуп агып түшүп атат. Ал жерде азыр барсам ушу каналга түшүп атат. Каналда ошо дымдалып, каналда суу жок, азыр дымдалып толуп атат. Келгенде ошо суунун бардыгы ушу айылды каптап келет. Мына кичине эле күн жылыса балдар суу кечет. Андан жара чыгат. Ар кыл нерсени күтсө болот да, туура ден соолукка зыяндыгы бар да. Элди ойлош керек. Айыл тургундарынын айтымында, бул маселе буга чейин бир нече жолу көтөрүлгөн. Бирок азырынча толук чечим табыла элек. Айылдыктар канал аркылуу агып жаткан суунун тазалыгына күмөн санап, тиешелүү органдардан так көзөмөл жүргүзүүнү талап кылышууда. Анан азыр жок экен, өгүнү түшүп атты эле, шаркырап, итебер суу түшүп аткан. Ошон үчүн өнерлер балыр болуп калыптыр. Анан бул немеден берден түшкөн суу өтө зыянды болуп, көк болуп түшүп атат да, анан мал деле, ат деле ичпейт экен. Ошого эл азыр кооптонуп турат. Ошону биз жогору жактан суранат элек. Ошону абаккананы ушунчалык кургандан кийин эми бир көбүрөөк ушу суу топтоло турган бир кампа куруп берсе, бир 50-60 соток жерге болсо керек, менин оюмча, ашып барса 1 гектар жерге. Ошондо бияка кооптуу болбойт эле. Жазаларды аткаруу мекемесинин жетекчилиги болсо, саркынды суу атайын тазалоочу системалар аркылуу бир нече этап менен тазаланаарын айтып жатат. Алардын маалыматына ылайык, тазаланган сууну айыл чарба багытында колдонууга мүмкүн. Бул акыркы заманбап талабында салынган септик. Өзү 8 бочкадан турат. Биринчи бочкадан экинчи ушундай болуп түшүп, жанагы эме аткот деп коелучу, мындайча айтканда аткот чыгат. Ошого бактерия салынат. Бул бактерия салынып, анан кийин суу, тиги специалисттердин айтышы боюнча, бул суу баягы огород жай бак-даракты сугарганга бунун өзүндө бир удобрениясына бар деп, ушундай бөлүнүп чыгарган өзүлөрүнүн эмеси бар экен, тиги айтыш боюнча. Ошондой эле мекеме өкүлдөрү саркынды суу топтолуучу кошумча жай куруу пландалып жатканын билдиришти. Эгерде ал жер курулуп бүтүп калса, саркынды суу ошол жерге топтолуп сыртка чыкпай турган болот. Учурда бул үчүн жер маселеси каралып, документтери бүткөндөн кийин курулуш иштери башталаары айтылууда. Айыл өкмөт бизге бүгүнкү күндө ушул экинчи сарпынды суу сиңип кетүү боюнча жер тилкесин бөлүп берген, өзүлөрүнүн ылайыктуу контурунан. Ошол заматта эле биз тиешелүү каттар менен кайрылып айыл өкмөтүнө бүгүнкү күндө жер ресурстары жана геодезия ишканаларына жөнөтүлүп, учурда корутундулары келди. Эми аны айыл өкмөтү Кудай буйруса Бишкек шаарына жолдоп, ал жерден эмесин күтүп атабыз. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул маселе көзөмөлдөө экенин айтып, тиешелүү кызматтар менен биргеликте каралып жатканын белгилешти. Азыркы тапта 20 соток жер тилкесин трансформация кылуу үчүн документтери жөнөтүлгөн. Бүгүнкү күндө алар жаңыдан саркынды топтолуучу жерге сиңип кетүүчү жайды курабыз деп акча каражаттарын өзүнүн тийиштүү министрликтери менен чечишиптир. Андан сырткары биз ошол жерден азыр 20 соток жерди трансформациясын даярдоо боюнча иш кагаздарын жүргүзүп жатабыз. Бул азыркы кура турганы сыртка агып чыкпай турган кылып, ошол жердин түбүнө сиңип, андан сырткары ошол дарыларды себип, ошол жерден өзүнөн сиңип жок болуп кете турган саркынды сактоочу жай курабыз болуп жатат. Бирок айыл тургундары бул убадалар качан ишке ашаары белгисиз экенин айтып, маселенин мүмкүн болушунча тез арада чечилишин талап кылышууда. Анткени алар колдонуп жаткан канал суусунун коопсуздугу азырынча ачык бойдон калууда. Дастан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.